Демек, биз ушундан урам келгенде Куран мына ушу адам атанын башталышынан баштап акыр кыяматка чейинки бүт бардык ушу боло турган нерселерди да, болгон нерселерди да кабыл алгандыктан, демек Куран бул бир эле мусулмандарга эмес, жалпы адамзатка түшкөн деген түшүнүккө бекем азыр ишенишке аргасыз болобуз да. Жок, аны ишенич мына мен мисалы үчүн себеби бар да, мына бизде эле мына Кыргызда азыр бир топ адамдар айтып атат, Куран деген бул арабтарга түшкөн, арабтардыкы, мунун бизге тиешеси жок. Белгилүү эле окумуштуулар, тарыхчылар, философтор, ошо өзүм философмун деп жүргөндөр ушул сөздү айтып атышат. Бул деген арабтардыкы, буга биз кирбешибиз керек деп. А ошол эле учурда бар кээ бирлер жок, Куран деген ушундай китеп, буга биз илимий көз караштан өтө этият мамиле кылышыбыз керек деген окумуштуулар бар да. А ушул боюнча сиз кандай көз карашыңыз бар? Мага чейин бул айтылып, бул академиялык чөйрөдө кабыл алынган. Эми биз бир 5-6 баягы саясатчылардай болуп, бул Куран деген араб ал суу кечип. Ошол динди саясатка айландырып алдык да? Жок, мынау жерде айтып атпайбы, мына Крачковский. По масштабам воздействия на духовное и общественное развитие народов Востока, Коран принадлежит к культурному наследию всего человечества. Бул еще багы атеизм, советтик мезгилде күч алып турган учурда академик окумуштууну айтып аткан сөз. Аны көрүп туруп, Куран арабтыкы десе, аны батыштагылар шерменде кылат, кандай арабтыкы, бүт дүйнө окуп атса. Аны ошол илим билимди мындай туя албаган кишилер, бул андай эмес да. Бул формально 2 миллиард адам мусулманмын деп атабы азыр? Бул жол менен ошондой деп атат. Курандын мына бул балким бирөөлөргө жакпайт, муну экспансиясы бүтүн дүйнөнү каптап атат. Мына Англияда бүтүндөй кварталдар бар экен. Мусулман. Ол мына мечит тиги эмеде, Америкада да, Германия, Францияда, Японияга чейин. Япония. Аны зордоп кыла албайсың. Ал сен зордоп кабыл алдыра албайсың. Жак быйыл бул өлүп калды, жанагы Чыңгыз Чорокулович менин досум деп койчу аны. Димитрий ким? Бир орустарда ошол айтты, 5 жылдан кийин Европа мусулман болот. Аны мен көрбөй калам го, ошол тенденция кетип атат деп айтты. Эмнеге антип атасың дедилер? Бул адамзаттын жүрөгүнө, турмушуна жакын экен деди. Бул ар кандай жаман адаттарга чек коет экен, бул расой бөлүнгөндү токтотот экен. Бул турмуштун өзү экен деди. Ошого кетип атабыз деди. Ал бул жерде 2-3 киши айтып койсо, нар жакта 2-3 киши, аны менен болбойт. Ал жалпы дүйнөлүк өнүгүү ошол исламга кетип атат. Биз каалайбыз, ошого кетип атат. Эми бул маселенин учурдагысы. Биз кайсы маселеден баягы эмне деп коет? Стартовой дейбизби, эмне де, исходный деп коет го уста. Кайсыдан башташыбыз керек деген. Мына аалымдар дагы бул светтик окумуштуулар дагы ушул маселени коюш керек. Ушундай илимий конференция башташ керек. Дүйнөдө биз эч качан язычник, жанагы ташка сыйынбаган эл экенбиз. Сүрөттөрдү жасап алып сыйынбаган. Жараткан Кудай бир теңир деген эл экенбиз да. Жараткан Кудай бир теңир деген. Башка Индия, Кытай болобу, тиги Алтай болобу, башка жактарда язычественный элементи бар. Многобожие, көп Кудайга сыйынган, политеизм. Мына ушу бир Кудайды таануу эмне үчүн бизден башталганда, бияга Арабия, Пакистандан бери чакырып, бул Курандын ушу эмесине туура келет. Муну ушундан башташыбыз керек. Ошондо башка мусулман элдер бизди укуш керек. Биздин салт сана менен эсептешиш керек. Өздөрүнүн кийимдерин,
өздөрүнүн тилдерин таңуулай берген. Демек жанагы биз ак динди жөнөттүк, ар бир пайгамбарды өз тилинде үйрөтүш үчүн деп. Анан кийин биз ар бир элге ошо пайгамбарлар аркылуу аларга үрп адат бердик деп айтылып атат да Куранда. Демек биздеги мына калыптанып калган азыркы каада салт кайсы бир кылымдардагы ошо бизге келген пайгамбарлар аркылуу калыптанган ошо адат бир мыйзам сыяктуу ошо салтка айланган эрежелер болуп калган деп түшүнсөк болобу? Болот. Негизгиси основкасы ачык маселе айтайын. Төлөгөн Касымбек деген жазуучу бар. Бул ошо кыргыздын талашкан өжөр жазуучулардын бири болчу. Анан бир жолу мага мен ошону алып койбоптун да. Кытайлардын ушундай жазуусу бар экен, бул менде бар деп айткан болчу. Кайсы бир окумуштун жазганы бар экен да. Кытайлар ушинтип жазган экен, кыргыз жыл 12 ай эсептөөнү дейт. 6 жануарды адал деп жешет, 6-оосун арам деп жебейт дейт. Бул бер жагы бир 10.000 жылга барат бул кыргыздын салтында. Эми аны так билбейбиз да, бирок барат колдонулуу келип атат. Кайсыл эмен алсак ошондо бар. Алтайдын байыркы цивилизациясын касса эч убакта ал жерде чочкон сөөктөр чыкпайт экен. Жебейт экен да. Кыргыз ошо жакта жашаган. Анан эми ошо арам, адал деген сөздү кыргыздан алып таштасаң, кайсы сөздү колдоносуң? Бул арабтын сөзү эмес түбүндө. Бул байыркы кыргыз сөзү, анан шумерлер аркылуу араб көткөн. Ибрахим пайгамбар аркылуу барып калыптанып калган. Арам адал деген ошо бул кыргыздын сөзү. Куранда бир топ кыргыздын байыркы сөздөрү бар. Мисалы Кааба деген эмне деген сөз? Хадисте айтылат. Ошо жерге Каабаны курду, ошол көтөрүлүп турган жер эле дейт. Бул көп турган жер, көтөрүлүп турган деген сөз. Көп деген сөз. Каап деген көп. Сафа, Маруа деген эмне деген сөз? Ошо Бүү Ажар энебиз ошо чуркап жеткен жери Маруа экен. Биз ат чапканда Мара деп коет, жеткен жери. Сафа деген саптаткан жер деген сөз. Башталышы. Сөздөр бар. Бул старт, анан финиш деген эле майында болуп калып турбайбы? Муну изилдеш керек. Ушундай сөздөр бар. Куранда байыркы ошол түрк тилдүү ошо бул өткөн да араб тилине. Демек Ибрахим пайгамбардын ошо барган учурдагы пайда болгон элементтерди, сөздөрдү жакшылап изилдесек, көбүрөөк ошо бизден чыгып калышы толук мүмкүн экен анда. Албетте, ал ошол эле арабтын сөздөрү да өттү да тияка. Устурлап дегени Австралияда өттү. Тариф дегени арабтын сөзү өттү, тарификация деп. Көп сөздөр өттү да. Ал тил деген жылат, ал кыргыз деген барбаган жери жок. Тиягы Америкага чейин, биягы Чукоткага чейин, биягы Индустанга чейин деп атпайбы. Ал ошол өзүнүн маданиятын ташыйт да, ошентип алмашат. Аны танбашыбыз керек. Эми дагы бир суроо пайда болот да. Мынакей бизде ошо Куранда ачык айтылып атат да. Силерге чейинки ошо келген, мисалы үчүн Тооратты алабыз, Инжилди алабыз. Ошол китептердин баарысы дейт, туура экендигин тастыкташ үчүн дейт. Куранды жөнөттүк деп берет да. Анан ошол эле учурда биз азыр кабыл алабыз, жок, ал китептер туура эмес. Биз эми ошондо азыркы формасын айтып атабыз, азыркы окулуп аткан Инжилди, Тавратты пайдаланып атабыз, биз айтабыз, булар туура эмес дейбиз. А бирок Куранда айтып атат, ошолордун тууралыгын тастыкташ үчүн биз Куранды түшүрдүк дейт. Оюң түшүндүм. Ушуну бир түшүндүрүп койсоңуз. Ал мындай. Мына мен Куранды ачпай эле коеюн, мына котормо колуңда карап коесуң. Араб сүрөсүндө да айтат ошо. Куран Тоораны ыйык жазуу деп, өзүнүн алдыңкы ыйык жазуу деп тастыктайт экен. Көп эле жерде айтат. Инжилди, Евангелияндагы ошол Иса пайгамбарга түшкөн ыйык жазуу деп тастыктайт экен. Анан кээ бирлер айтат, эмне үчүн Куран тастыктап атса, силер Библияны жалган деп атасыңар. Маселе ушуга келип атат. Ошого келип атат да. Жок, Куран кайсы Тоораны тастык кылат?
Бу жерде айтат. Ал ошо тоодон жанагы 40 күн барып Кудай менен сүйлөшүп, анан ошол плитка көтөрүп келген экен. Ошондогу жазууну айтып. Ташка жазып. Тактайда деби таштагы. Иши кылып ошондой доскада жазылган. Тактайга жазылыптыр. Эми бир киши канча көтөрөт? Көп болсо 40 келе көтөрөт да. Анан ал бүгүнкү Библияны ал тактайга жазсаң бир поездди алып келе албайт ал. Аябай көлөмдүү ал. Масала ошондо кетип атат. Анан ошо түп жагын караш керек да. Кайсы жөнүндө? Эми Евангелия жөнүндө, Инжил жөнүндө. Эми бүгүн 4 Инжил бар да, кайсынысы анын? Бул дагы бүгүнкү колдонулуп аткан. Буга ага жок болуп кеткендери канчадыр айтылып жүрөт. 483 ушундай болуп кеткен экен саны. Анан ал оригиналны эместеп келип алыптыр. Мына ушу чын десең андай болбойт. Тили турат. Манускриптте тиги Осман халифтин тушунда жазылганы турат, Ташкентте бирөөсү бар. Эч айырмасы жок. Бир да айырмасы эски манускриптегилердин бир да айырмасы жок экен. Курандын эле аяттарына туура келет. Ооба. Бир айырмасы болсо окуучулар чуулда берет болчу. Айта албай атат. Айта албай атат. Муну ушундай караш керек. Эми бүгүн бизге караганда, мусулмандарга караганда. Ошол жөөт христиандар өздөрүнүн динин Куран аркылуу окуп үйрөнсө, анда бир топ алдыга кетет. Себеби дегенде алар баягы фундаментинен баштап алганда, аларга туура эмес төшүп кетип калгандан кийин бузула берет. Экинчиден алар өздөрүнүн жашоо турмушун ылайыкташтырып алгандан кийин, Куран оор келет го дейм, Куран талаптары. Эмне үчүн? Ошон үчүн кайра бул жакка кире албай калат го дейм. Жок, эмне үчүн? Баштап. Алардыкы аябай оор. Азыркы учурда, Илгери да оор болгон, азыр да оор. Эмнесин айтып берейинби? Христиан болсоң, жөөт болсоң, синагогага, церковке барып намаз окумайынча окуй албайсың, сен таза эмессиң. Аларда болгону ошол жерде гана окулуш керек. Үйдө окуган болбойт. Сен өлдүң, талдың ошол жерге жетип бар. Башка жакта жүрсең да жетип бар. Аябай кыйын. Мисалы лично мага кыйын болчу ал. Мен үйүм жанында мечит бар, мен кээде үйдүн ичинде эле окуп алам. Уруксат бар да. Эми мынакей, дагы ошо Куранга келели, мына бүгүнкү күндө ошо окумуштуулар, мейли ал светтик болобу, же болбосо диний чөйрөнүн окумуштуусу болобу, баарысы айтат да, ошо бир түшүнүктө Куран бул баш аягы жок, өтө татаал жазылган китеп. Анан мунун бир системалуу түшүнүк жок. Ошон үчүн буну окугандан этият болуш керек деген жана айткан эле сөздү келип атат да. Эмне үчүн ушул системалык түшүнүк бүгүнкүгө чейин ушу окумуштуулар баш катырган жок? Ушуга окуганга. Себеби мен бул жерде бир нерсени айткым келип атат да. Маселен жанагы эле да. Эми арабтар жөнүндө сөз жок. Себеби алар өздөрүнүн тили, алар кайсы жерден укса арабтын маанисин өз тилинде түшүнүп кете берет. А бизде кыргыздарда ашып кетсе, мына бүгүнкү күндө эми дагы Кудайга шүгүр, мына азыр Ислам институту башкаларды окуп отуруп анча көбөйүп калды. Мурунку убактарда бир райондо ашып кетсе бир эки эле молдо бар болчу. Ооба. Алар да араб тилин толук билген эмес. Ал китептен окуп, мына тафсири мындай экен деп берип түшүндүрүп келген да. Анан ошонун негизинде мен азыр ойлоп атам да, ошо бизде жанагы маркумдарга Куран окуу, бир жакшы той аштарда, эмелерде да баарын ошо Курандын аяттарын окуп, ошол менен баштоо, бир кандайдыр бир деңгээлде ошо Курандын өзүнө маани бериш үчүн бир окутулган усулдук эме катары кирип калганбы бул дагы. Мисалы үчүн арабтарда маркумдарга Куран окуу деген анчалык деле маанилүү эмес, туурабы? Арабиянын өзүндө. Же болбосо бир мындай эмелер жок да. Бизде Куранды жөнөкөй алып, ошо Кудайдын китеби экенин окуганга караганда, маркумга Куран окуу маанилүү болуп калган да. Ооба. Анан ошол эле нерседе мына ошо Куран эмне үчүн ошо системалуу түрдө илим катары бир жолго коюлган жок? Буга баары бир бул табигый процесс экен да. Муну саясатка айландырып, күчкө салып жылдара албайт экенсиң. Куран өзүн өзү үйрөтүп, өзү учурунда бул баягы Аль-Хижр сүрөсүндө Алла Тааланын айтканы бар да. Биз жазууну өзүбүз түшүргөнбүз, өзүбүз сактайбыз деп. Мен бир жалпы дүйнөгө кеңири белгилүү эле эки маселени да кайталап коеюн.
Bunu barысы билет, бирок мунун маанисин кайталап коеюн. Өткөн кылымдын 1970-жылдарында Франциянын өкмөтү Египетке кайрылды. Бизге фараондун бир мумиясын берип койсоңор, биз медициналык максатта изилдеп көрөлү. Андан кийин кайрып беребиз деп. Анан Каирде ошо эң бир начарын берип койгулачы деди. Экспонат турат деп. Анан начар бирөөнү берип койду. Ал изучать этип окуй берди. Ал көрсө ошол Муса пайгамбарды угунтуктар фараон денеси экен. Аны кантип билет? Ал фараондорду мумия кылганда ичеге чабагысын чыгарып салат да. Аныкы ичеге чабагыздын ичинде бирок катып калган экен. Эч нерсеси бузулган эмес. Аны Суэц каналын казып атканда экскаватор таап чыккан. Ошол жерден өткөн да. Ти Израиль калкын ошол жерден өткөргөн да. Анан муну Морис Букай ошол изилдеп атканда буга келип айтыптыр да. Муну мусулмандар билет ал. Эмне үчүн? Денеси сакталып калган. Койчу дейт да кантип. Адамзат бул 100 жылда болду билгенине. Египеттиктер фараондордун сөөгүн сактап коет экен. Куран 1300 жыл мурун каякта билбей эле десе. Юнус сүрөсүнүн 92-аят көрсөтүп атат. Анда биз сенин денеңди келечек. Ошол аятты бир окуп койбойлу, Окуп кой. Юнус сүрөсү 92-аятта. 90-аяттан окусаң. Юнус сүрөсү кайсы сүрө эле? 10-сүрө. Toksan ikinci ayet. 90-аяттан окуп коебуз. Аяттан мынакей сиздин которгонуңуз боюнча окуп берейин. Исраил урпактарын деңизден өткөрдүк. Фараон аны менен аскерлери душмандык өчү менен алардын артынан куугунтукка түшкөн. Ал фараон чөгүп жаткан кезде айтты: "Мен да Исраил урпактары ишенген Кудайга ишендим. Андан башка Кудай жок. Мен да мусулмандардын биримин. Азырбы? Буга дейре моюн толгоп жүрдүң. Бузукулукту да тараттың. Бүгүн сенин денеңди сенден кийинкилерге бир аят болсун үчүн куткарып коебуз. Калайыктын көпчүлүгү эле биздин аяттарыбыздан капилет калчкан." Денеңди да бүгүн сенин денеңди сенден кийинкилерге бир аят болсун үчүн куткарып коебуз деп атат. Ошол аятты окуп бериштир да. Анан таң калыптыр да. Аны ал Букай барын жиштирип койгон Куранды параллельный Библия менен окушка киришкен. Бул эмнени айтат? Мына бизде ушундай эме бар экен, мен анча-мынча байкадым. Куранга кылымдар бою ондогон тафсирлер жазылып келди да. Анан ал тафсирлер түшүнүктөрүндө бул маселелер көтөрүлгөн эмес да. Бул маселелер кийин биздин убактыбызда илим качан энигип өнүгүп ошол деңгээлге изилдей турган деңгээлге жеткенде бул маселе кайра каралды. Мунун мааниси эмне? Бул Куранды окуш керек деген сөз. Ушундай эле Капитан Кусто да ушундай эле келген, баягы океанология деген. Демек, илимий деңгээлде маани бериш керек. Бул дүйнөлүк окумуштууларда бул признанияга ээ Куран. Илим катары. Бизде эмнегедир ошол жагына басым жасай албай атабыз да, бирок буга зарылчылык бар. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ага барабыз. Курандын көп жазылган традициялуу тафсирлери ошол өздөрүнө ылайыкталып жазылган. Бул келечекте дагы жазылат, дагы окуп үйрөнүлө берет. Демек, Кудай буйруса, биз мына ушу Куран тууралуу жалпы түшүнүктү талкуу кылдык бүгүнкү. Эми мына ушу эмки берүүбүздө сиз менен эми ушу Курандын
айрым бир ушу бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келген маселелерин же болбосо суроолорун тафсирлөө жана ошо илимий деңгээлде биз кандай түшүнүшүбүз керек? Аяттар эмне үчүн жазылган, эмне үчүн бизге ушу Куранда ушул эскертилип, Куран аркылуу бизге берилди. Ушул темалардын үстүндө сөз кылалы, Кудай буйрса. Негизи мындай кылышыбыз керек да. Система деген түшүнүк бар да. Система дегенди мына ошол мечитке кирген жума намаз, жамаат намазда бир тартип система менен окулат, бир тартип эреже менен. Көчөдө деле гаилер ошо машиналар тартип менен жүрүп атабы, мыйзам деле тартип менен жазылабы. Куранга да ошондой мамиле кылып, тартип менен ошо туура системалуу окуп үйрөнүп, анан ошол адамзат жөнүндө эмне айтат, бизден башка дүйнө жөнүндө эмне айтат, ушуну системалуу үйрөнүш боюнча маселе көтөрүшүбүз керек да. Анан эле башаламан айтып бергенден мына жерде мен жазба десем менин редакторум болбой койду. Куран башаламан сүйлөгөн дааватчылардын сөзүндөй эмес экен деп жазды. Анан мен айттым, андай деп жазма. Жок, ал сага чейин эле дейт, мен ал сенин жана 19 аяттан турган ар бир адамдын милдети жөнүндө. Көрдүңбү ал жерде баарын так бир адамдын өмүрүндө кыла турган баштан аяк так айтып койгон дейт. Таң каларлык дейт. Ошол маселе ошол окуу үйрөнүш деген ушул да. Системалуу баштан аяк ыраты менен түшүнүктүү. Ошондой кетсе ким укса да башка бирөөгө айтылат да. Демек сиз бүгүнкү күндө Куранды ошо системалуу түрдө окурмандарга дегел ошо кызыккан мусулман жамаатына түшүндүрүп берүүгө бүгүн даярсыз деп айтсак болобу? Буга мен даярдыгым да бар, мындан чоңураак да айта алам мен. Чоңураак айтсам ушундай айтам. Муну ачык айтыш керек. Куран бүткүл дүйнөдө туура эмес окуу үйрөнүлүп атат. Система жок. Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө. Окумуштуу дагы, аалым дагы буга келсе сүйлөшөбүз. Демек бүтүн дүйнөдө туура эмес окуу үйрөнүлүп атат. Ал илим катары окуу үйрөнүлбөй жатат. Ошол Арабиянын өзүндө да, Пакистандын да, бул жерде да, Англиянда да, Американда да. Демек, мына ушул теманы улантабыз да. Мына ушул темадан башташыбыз керек. Эмне ошол дүйнөлүк коомчулук дегеле ошо мусулмандар жамааты, аалымдар жамааты эмне үчүн Куранды ушул системага түшүрө алган жок деген теманын бул Курандын өзүндө мындай да. Мен кээде күлөм да. Бул кээде окусаң күлөсүң, кээде окусаң ыйлайсың да. Оку дейт да. Икра бисмика раббикеллази баштап оку дейби? Анан пикир жүргүз дейт. Бир 27-28 жерде. Ана акыл калчагыла дейт. Акыл жүргүзгүлө дейт. 40 канча жерде. Ал деген ошо жөн эмес. Пикир жүргүз деген философия ал, ой жүгүртүү. Логика дейт, акыл жүгүртүү. Анан ошону түшүн, бил дейт. Ошолор биз жазбай атабыз. Эки эле жолу айттыр окугула деп. Биз ошонусун эле жазып атабыз. Жаттабай эле окуп коюп атабыз. Ойлонгон, ары акыл жүгүрткөн жагына кирбей атабыз. Ошо ягын кылыш керек. Эми бир топ жакшы сүйлөштүк окшойт. Мен дагы бир топ сенде маалымат алдым. Мен дагы сен коомчулукка таярбашып жүргөн. Балким сен дагы бир топ нерсени бул сүйлөшүүдө түшүнгөндүрсүң. Бүгүнкүсү ушу менен. Эмесе сизге чоң рахмат. Чындыгында мынакей мен дагы ошо окурмандардан дегел ошо мусулман коомчулугунан берилип аткан бир топ суроолорду ошо сизден тактап бүгүн элге да жеткирип коеюн деген ой болду. Анан экинчиден мына мен өзүм дагы бир топ жакшы жоопторду, канааттандырарлык жоопторду алдым десем болот. Бүгүнкү тема менимче баарыбыз үчүн эле кызыктуу жана ушу маанилүү, жемиштүү болду деп ойлойм. Буйруса мындан ары дагы ушу Куран тууралуу дегеле ошо адамзаттын алдында эмне турат, илим деген эмне, ушу илим адамзатка негизи эмнени бериш керек, Куран ошол жөнүндө кандай бир системалуу түшүнүктү берет. Буйруса мына ушулар жөнүндө кенен сөз кылабыз. Ошо Аллах насип кылса биздин бул берүүбүз узакка созулат. Себеби Темиралы агайдын, аалымдын айта турган сөзү ушунчалык көп. Ошонун баарысын бүгүнкү күндө сиздерге ушу ачык чыгарып бергенге аракет кылабыз.
Саламатта болуңуздар.